Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Буйрса дагы жаңы сабагыбызды сиздер менен чогуу баштамакчыбыз. Бүгүнкү өтүлө турган тема маттын эң биринчи алгачкысы мат табии. Мат таби десек да болот, кыскасы. Мат таби тууралуу бүгүн сиздер менен толук өтмөкчүбүз. Мат таби деп тажвид илиминде эмнени түшүнөбүз? Кандай түшүнүш керек? Мат таби деп созулма тамгалардан кийин, созулма тамгадан максат эсиңерде болгон болсо керек, алиф, вау жана я. Алиф, вау, я же болсо мат тамгаларынан кийин хамза жана сүкүн келбесе, бул мат таби болот. Мат табиди 2 алиф өлчөмүндө созуу керек. Андан ашыкча же андан кем созулбайт. Эмесе мисалдар менен чогуу иштейбиз. Ошондо дагы сиздер үчүн иншалла толук түшүнүктүү болот. Биринчи сөздү карайлы. Лакум динукум. Лакум мим ачык окулат да. Исхар шафавия буга чейин өткөнбүз. Анан динукум. Бизге негизги нерсе бул жер карагыла. Созулма тамга бул жерде я тамгасы болот. Я тамгасы аракеттен бош өзүнүн алдыңкы тамга касра болду. Суро, буну биз созууда канча алиф өлчөмдө созушубуз керек десе мат таби айтты. Созулма тамгадан кийин себеп мат келбесе, себеп мат дегени тагыраак айтканда хамза жана сүкүн келбесе, анда бул жер мат таби болуп 2 алиф өлчөмүндө гана созулат. Демек, созулма тамга ядан кийин эч кандай хамза да жок, сүкүн да жок, балким нун аракети менен келип атат. Кайсыл тамга болсо болсун, аракетти болуп келген болсо, демек бул жер мат таби болот дагы. Динукум болду. Лакум динукум. 2 алифти кандай түшүнөбүз десе, болжол менен бир 2 секунд десек туурараак болсо керек. Динукум. Динукум. Же болбосо, экинчи мисалды карагыла. Би асха. Созуу тамга бул жерде кайсы болот? Алиф. Алифти канча алиф өлчөмүндө созуш керек? Алифтен кийин эч кандай себеп мат келбеди. Уже түшүнүп калдыңар, хамза жана сүкүн келбеди. Демек, бунун созуусун дагы 2 алиф өлчөмүндө гана созом. Би асхабил. Би асхабил фил. Эми фил деле мат таби. Эгерде bundan аят токтоло турган болсо, башка маттын түрү болуп кетиши мүмкүн. Негизги нерсе бул жерде карагыла. Же болсо дагы бир мисал. Тойрон. Эмне үчүн тойрон деп ачык окудум? Анткени танвин хамзага жолугуп атат, бул жерде изхар эрежеси болгон үчүн. Тойрон абабила. Бул жерде дагы аба 2 алиф өлчөмүндө. Анткени созуудан кийин эмне хамза же сүкүн келбегени үчүн билде деле ошондой. Тойрон абабил же Қалу я Муса. Карайбыз. Бардык мисалдарды, тамгаларды катыштырган бир мисал. Қаф фатхалы болду. Қа алиф келди. Канча алиф өлчөмүндө созулат? Себеп мат келбеген үчүн бул дагы мат таби. Қалу я Муса. Қалу я Муса. Ушундай. Қалу я Муса. Дагы бир жолу кайталап өтөбүз. Мат таби дегени созулма тамгадан кийин алиф, вау, я тамгасынан кийин хамза жана сүкүн келбеген болсо, аны 2 алиф өлчөмүндө созуу окуйбуз. Ошол созуунун аты мат таби деп аталат. Куранда аябай көп жолу кездешет. Эми мындан башка эрежелерде 2ден ашык 4гө, 6габы канча бир алиф өлчөмүндө созуш керек. Иншалла кийинки сабактар бизге, кийинки сабактардын жүрүшүндө биз буну сиздер менен толук үйрөнүп чыкмакчыбыз. Жараткандын мээрими болсун жалпыбызга. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Иншалла кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин жараткандын амандыгында бололу бардыгыбыз. Саламатта болуңуздар.